көптөн бери көрүшө эле керек, жолугуша элек. Көп жаңылыктар болуп кетти, көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Бардыгыңыздарга ушул күркүрөп кирип келген күзүңүздөр менен деп кетейин. Өтүп кеткен майрамдарыбыз менен куттуктайм, болуп жаткан майрамдарыбыз менен куттуктайм. Жакшылыгыбыз көбөйө берсин, ийгилигибиз арта берсин дегендей. Анан азыр бир аз айта кетчү нерсе, жылдын энергиясы кандай иштеп атат дегенде, билесиздер, Сүтсай илиминде Сүтсай тренинг институттун өзүнүн методологиясы бар, инструменттери бар. Ошол боюнча биз сиздерге сандык илим боюнча, сандык акыйкат илим боюнча билимибиз менен бөлүшүп келебиз. Бул көп убакыттан бери биз ойлойбуз сиздерге кандай деп пайдага эле иштесе керек депчи. Адам өзүн таанууда, өзүн өстүрүүдө, өнүгүүдө, бизнесин ачууда, жаңы иш баштоордо ошо сандар бизге жардамга келет экен. Биз айтып эле келип атабыз. Муну сиздер туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Адам өсүүдө, өнүүдө же болбосо чындыгында жашоосуна өзгөртүү киргизем деген учурда санга кайрылса болот. Бүгүн биз акыйкат илим, эгер сиздер байкасаңыздар, мен деген мыкты коучтар, тренерлер бардыгы өзүнүн алган билимдери менен, тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Биз болсо Сүтсай тренинг институттун инструменттери менен, анда берилген сандык илимдин негизинде мен өзүмдү кантип тааныйм, же болбосо менин кесибим кандай болуш керек эле, менин шык жөндөмүм бардыгы берилген да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, биздин артыбызда плакаттар турат. Бул биздин инструменттер. Эми өзүңүздөр билесиздер, айтып келгендей эле азыр 9-жылдын 9-айына келдик. Бул сентябрь айы. Сентябрь айы кандай болот? Сентябрь айы эмоционалдуу болот. Көп өзгөрүүлөр болот. Бул биздин чечүүчү жылыбыз. 9-жылды биз аяктап жаткан учурубуз. Чындыгында октябрдын 1-ине, ноябрь, декабрь бул ошо келаткан 26-жылдын энергиясы кирип аткан болот да. Биз ошого даярданабыз. Азыр эми 9-жылы биз айткандай эле жарым жылдыкта биз эмне кылдык, эмнеге жетиштик, кайсы иштерибиз бүтпөй калды, эмнени бүтүрүшүм керек эле деген суроолоруңуздар бар болсо, консультация алсаңыздар болот. Менин жеке жылым кандай жыл, 2025-жылы мен эмнени жасап коюшум керек эле деген сурооңуздар болсо да, кайрылсаңыздар, консультация алсаңыздар, жазсаңыздар болот бул жерге. Эми бардык болчу нерселер болду, боло турган нерселер дагы болот. Ал жазылып турган нерсе. Андан ары өтө турган болсок, илим билимдин бизге эмне кереги бар? Сандык илим бизге эмне берет? Бул мындай. Биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз бар, энчиленип берилген, ал өзгөрүүсүз, кынтыксыз. Атыңа жараша затың дейт. Бизге берилген атыбыз бар. Бирибиздики Жибек, бирибиздики Жамиля, бирибиздики Жанарбек. Ушундай аттарыбыз бар, өзүбүзгө тиешелүү, бирок ал аттарыбыздын дагы энергиясы иштейт. Аттардын энергиясына жараша биздин ой жүгүртүүбүз болот. Эми сандарга келе турган болсок, мынтип алып келишибиз керек да. Туулган күндү кантип эсептейбиз? Биздин ай, күн, жылыбыздын баардыгын кошуп келебиз дагы. Туулган күнүбүз мен эмне кылам? Мен эмне каалайм? Я хочу дегенге жооп берет. Ал эми баардык сандарды кошуп келгенде бул миссиябыз. Биз миссияда действие, биз миссияда акча табабыз, миссияда иш аракетибиз болот да. Ошону биз туура тандадыкпы кесибибизди, туура жашоодо жашап жатамбы, туура турмушка чыктымбы деген суроолорду коюп, өзүбүздүн туулган күн ай жылдарыбызды карап туруп, өзүбүзгө бир чечилбеген ойлорубузду же болбосо көйгөйлөрүбүздү карап көрсөк болот да. Себеп дегенде, мисалы, мен 21-inde төрөлгөн болсом, менин кайсы жактан жаным жай алат, же болбосо менин кесибим кайсы жакта болуш керек, менин ордум кайсы жерде болуш керек болсо, меники управленияда да. Бул талдоо же болбосо анализ жүргүзүү, булар кайсы жерлерде болот? Булар банктарда, мисалы да, компаниянын жетекчиси, же болбосо премьер-министр болгон учурда мен өзүмдү табам да. Же болбосо чындыгын алганда наставничество. Наставничество бул билим берген учурда, педагог, мугалим болгон учурда мен өзүмдү тапкан болом. Бирок канчалаган ушул санда төрөлгөн адамдар бар, өзүлөрүн таппай жүргөндө, мен эмне кылышым керек эле, мен эмнеден башташым керек эле, менин кемчилигим кайсы болуп калды, эмне үчүн мен кесибимди алмаштырып жибердим деген суроолор болгондо, ушинтип биз өзүбүздүкү таап келебиз. Эми сөз башынан болсун, биз азыр плакаттын негизинде бир аз кичине түшүрмө берип кетейин. 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр булар стратегдер.
эң мыкты стратегтер булар жетекчилер. Булар стратегия куралат 10 жылдан 15 жылга чейин дайым эле айтып келебиз да. Эми бул жерде мен сразу айтып кетейин, булардын терс жактары кандай? Анткени ушул убакка чейин биз мактоо жактан айтып келгенбиз, чындыгында артыкчылык сапатын, анын болгон кудуретин айтып келдик, мыкты жетекчи деп, лидер деп келдик. Эми булардын эгер терс жагына келе турган болсок, булардын артка тарткан жагы болсо, бул алардын артка тартканы агрессиясы. Өзүнүкүндөй болбой калган учурда, же болбосо мен деп эгоистичный отношениясы, бул эгоист болгондугу, өзүмчүлдүгү. Бул көпчүлүк учурда байкалбашы мүмкүн өзүнө. Айлана чейрегинде бул өтө көйгөйлүү. Анткени өзүнүкүн бербейт, кеп сөзгө келбейт. Анан бардык ишти менсиз иш бүтпөйт деп ойлой берет да. Бул анын кемчилиги. Бул адам мындай алсак болот да, мисалы ушул сандарда төрөлгөн адамдарды карасак, 70 жашка чыкканда деле, 80 жашка чыкканда деле бийлигин бербей жүргөн болот. Себеп дегенде, мен болбосом эмне болот? Мен чечпесем кандай болот? Анткени ал жетекчи да. Чечкиндүү жетекчиликти башка адамдарга берсе деле алып кете алат. Ошондой. Ал эми экиге келе турган болсок, булар эң мыкты дипломаттар, элчилер деп айтып атабыз. Булар эң мыкты медиатор адамдар да. Буларда күчтүү эмпатия бар деп атабыз. Булар ментор деп келип атабыз да. Кандай гана иш аракет болбосо, элчиликте булар өзүнүн ордун табат. Эми булардын айталы, бул эң жакшы жактары. Ал эми булардын артка тарткан нерсеси жанагы күмүн түшүнбөөчүлүктө, сомненияда, эканчылыкта. Ушул эканчылык бул адамды артка тарткан нерсеси. Анан дайыма бош болуп жүргөндүгү. Бул жанагы бош дегенде мындай түшүнүшүбүз керек да, артка тартканы жумшактыгы. Жумшактыгы муну ошо эканчылыкка алып келет. Анткени бул мамилени үзгүсү келбегендигинде да. Ал эми андан ары кете турган болсок, 3-үндө, 21-инде, 12-синде, 30-унда төрөлгөндөрдү ала турган болсок, булар чындыгында мыкты анализ жүргүзгөн, чечимди туура кабыл алган, талдоо аркылуу кабыл алган адамдар, ооба, мыкты мугалимдер. Жашоодогу багыты, же болбосо реализация души деп коет, жан дүйнөсү рахат алган, жан дүйнөсүнүн шык жөндөмү бул адамдардыкы кудурети деп айталы. Мугалимдик деген да, маалим деген маани, маалим болот. Бардык нерсе маанилүү да, бардык нерсени билет. Анан булардын эң артка тарткан учуру, кемчилиги, же болбосо ушул үстүнөн иштеш керек дегенде, бул получается мен билимдиктен кетиш керек. Анан булардын эң артка тартканы көкбеттиги. Көкбеттиги булардыкы 50 жыл, 100 жыл өмүрүн өткөчө чейин калып кетет да. Бул эң терс сапаты, артка тарткан. Көкбеттиктен бардык көп мүмкүнчүлүктөрдү артта калабыз. Бул бир эле адамзатка эмес, бул Кудайга да жакпаган иш да. Бул көкбеттиги. Ал эми төрттөргө келгенде, төрттөр булар новатор, креативный адамдар, жаңылоочу адамдар, дүйнөнү жаңыртып турган адамдар. Булардын артыкчылыгы, булардын өзүнүн асылдыгы деп айта турган болсок, жаңылыкты киргизип турган адамдар да, жаңы. Анан туура максат кое алышат. Максаттары өтө күчтүү адамдар. Булар 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөн адамдар да. Булардын эң жакшы жакын айтып өттүк, жаңылоочу адамдар, ошолар бар болгон үчүн креативный, жаңы мындай биз көрө элек же биз ойго сыйгыз мындай жакшы иштер ушул төрттөрдөн келет. Эң мыкты маркетологдор да, маркетинг жагында эң мыкты. Эми булардын артка тарткан жагы канааттанбагандыгы. Булар канааттанбагандыгын дагынан көп артка кетет. Канааттанбагандыгынан жашоо алдыга жылбайт деп түшүнсөк болот. Канааттанбагандыгын ал отуруп турганда эле ежесекундно эле көрүнүп билинип турат. Канааттанбагандык бул адамды артка тартат. Бул жакшы эмес. Ушунун үстүнөн иштеши керек адам. Өзүнө жасалма жылмаюуну киргизүү, же болбосо оюну ошо жерден оңдоо. Эмне үчүн канааттанбай калат? Кечеки бүтпөй калган иши менен эле өзүнүн акылында кайгы капа чай кээ берет да. Ошо менен алдыга жүрүү жок. Бул артка тартат. Бул биздин терс сапатыбыз. Ал эми бештерге келгенде масштабирование деп коет, көбөйтүүчү энергиясы бар адамдар, логистика менен жүрүшкөн адамдар, анан тилчилер, коммуникация.
Бештерге келгенде булардын эң жакшы жери буларда логика иштейт. Логика, коммуникация. Биз бардыгыбыз тилге келгенде гана бардык маселени тил менен, оюбузду тил менен, бизнесибизди тил менен, азыркы турган абалымды дагы мен тил менен оңдой алам. Коммуникация, бардык нерсе 5тен башталат, 5тен турат. Булар 5-inde төрөлгөндөр, 14-інде төрөлгөндөр, 23-інде төрөлгөндөр да эң мыкты адамдар, стилисттер. Ушул боюнча азыр эгер кичине мындай түшүнүктүү болуш үчүн бүткөндөн кийин азыр 9га чейин жетип андан айтып берейин. Бир эки адамды биз көрүп жаткан, азыр биздин коомдо, биздин кызматта жүргөн адамдардан бир эки адамды коюп берсек, ошондо сиздерге абдан жакшы түшүнүк болот болуш керек деп ойлойм. Анан учурдан пайдаланып айта кетейин, консультация алыңыздар, мини разбор алыңыздар, жазыңыздар, телефон номерлер берилип атат. Бул эмне деген илим? Бул сандык илимден эмнени чече алам? Мен абалымды кантип билем, мен эмне үчүн ооруп атам, мен эмне үчүн мамилемди түзө албай жатам деген суроолор болсо, жазыңыздар, биз жооп бергенге даярбыз да. Бул эфир атайын сиздер үчүн. Азыр айттым, 9-жыл, 9-ай биз сиздерге кызматка келдик. Эми 5-индегилердин артка тартканы булардын күрөшү. Булар дайыма күрөш, акылында күрөш. Бул күрөштү алып саш керек, борьба. Бул күрөш менен бул 5 жыл, 10 жыл тайманбай кете берет. Мисалы соттошуп калса, сотко барып калса, артка жол жок. Мисалы түшүнүп кабыл алып, чечимди чыгарып токтотсо болот. Жок, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, артка кетпей жүрө берет да, борьба, күрөштү. Дайыма бул күрөш өзүнүн сөзүндө, оюнда, максатында да күрөш жүргүзө берет да. Бул туура эмес, бул эң артка тарткан жагы да. Так эгер буларга келе турган болсок, булар пайданы адамзатка, аламга, жерге, баарыбызга пайда алып келүүчү, полезный продукт алып келүүчү ошол 5тер да. 5тер тилчилер дедик, канча бир тилде сүйлөсө дагы эркин. Анан булардын эң негизгиси эркиндиги болуш керек. Эркиндиги чектелген учурда жакшы эмес да. Андан ары кете турган болсок, 6-сында төрөлгөндөр, 15-inde төрөлгөндөр, 24-інде төрөлгөн адамдар, булар болсо чыгармачыл адамдар, чыгармачыл инсандар. Булардыгы бардык нерсеси ыңгайлуулукта, комфортто. Булар бизге чыгармачылык болгондо бардык чыгармачылык жакты карашыбыз керек. Маданият. Бул жакты карасак болот, чыгармачылыкты карасак болот. Чыгармачылык бул кенен чоң дайра, бул кенен океан, түбү жок. Чыгармачылык болгон үчүн биз дүйнөдө жашайбыз. Чыгармачылык эч нерсе жок. Чыгармачылык дегенде биз ырдап бийлегенди гана карабайбыз. Анын чыгармачылыктын сүрөт тартуудан баштап, ташты, гүлдү дей койчу, жаратылыштагы эмне табигатта берилсе, ошонун баары, мунун баары чыгармачылык. Ошондой. Ал эми булардын артка тартканы, же болбосо булардын жашоосундагы терс, жанагы биз бири-бирибизге көтөрө албаган терс сапаты, бул анын жалкоолугу, же болбосо ар нерседен ыңгайлуулук издегени, же болбосо анын кекчилдиги. Ошол. Мындай алганда булардын бардык нерседен комфорт издегени, кийимден, сөздөн, ичип аткан чайынан, уйкусунан, бардык нерседен ыңгайлуу болуш керек. Ыңгайлуу болбой калды, значит, болду, токтогон нерсеси да жок. Кумду, ысык кумда басканда ысык болот. Ысык чайды ичкенде ысык болот. Анын баары комфорт, дискомфорт жаратат да, бирок биз андан чыгышыбыз керек. Жашоодо бардыгы майкөл, сүткөл болбойт экенин билишибиз керек. Андан ары кете турган болсок, жетилер, булар мыкты технологдор деп коет. Жетилер 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр. Булар болсо эң мыкты, буларды инноватор деп коет да. Жаңы, мисалы 4төр жаңы бир нерсени чыгарса, ал эми жетилер аны еще эксклюзивный кылып бизге алып келген адамдар да. Эми булар кимдер? Буларга келе турган болсок, бардык мындай бардык ой, тилек, максаттарды ишке ашыруучу ушу жетилер болот да. Сурабастан ишке ашыруучулар, тез ишке ашыруучулар да. Булар эң мыкты биздин койгон максатыбызды ишке ашырат дедик. Ал эми булар артка тарткан жагына, терс жагына келе турган болсок, самоуверенный действие.
анализи жок, ойлонбостон иш кылып жибергендиги да ушул бар. Болбосо булар эң мыкты устат деп айтып келип атпайбызбы? Дүйнөдө устат көп, бирок жетидей устат жок да. Ушуну билишибиз керек. Артка тарткан нерсеси ошол эмне кылыш керек аны үчүн дегенде спорт, дисциплинада болуш керек. Дисциплина тела, дисциплина ума деп берет. Жетилер боюнча ушундай келдик азыр. Кимде кандай суроо болсо берсеңиздер болот, жазсаңыздар болот. Эгер ким биринчи жолу угуп бул эмне деген жөнүндө сөз болуп атат, сандар кантип жооп берет, туулган күн ай дагы ушундай чечилеби дей турган болсоңуздар, телефон номерге жазыңыздар, үстүдө жазылып турат. Андан ары биз 8-дерге кеттик. 8-inde, 17-синде, 26-сында төрөлгөндөр боюнча айтабыз азыр. Булар болсо координатор деп коет, же болбосо булар контролерлор деп коюшубуз керек да. Булардын кудурети контролдо иретке салып туруу, ыраттуулук ушул да. Мисалы, акча санайт, материалдык дүйнөнү санайт. Материалдык дүйнөнү 8-дер бар болгон үчүн кармалып турат деп айтышат. Булар болсо эмне кылышат? Эсеп кысап. Бардык нерсени, убакыттын, материалдын, иштин, бизнестин бардык эсеп кысап ошо 8-дердин энергиясында турат. Эми булардын эми терс жагына ала турган болсок, ишенбестигин алып коюшубуз керек да. Эч кимге ишенбейт. Керек болсо өзүнүн сүйлөп аткан сөзүнө, же болбосо болуп турган нерсеге, же болбосо маңдайындагы адамга ишенбөөчүлүк бар да. Ушул нерсенин үстүнөн иштеш керек. Бул нерсе артка тартат. Биз ишенишибиз керек. Ишеним болбосо алдыга жылуу болбойт да. Бул артка тарткан жактары. Артак анын артыкчылыгы эң мыкты контролер, текшерүүчү, материалдык дүйнөнү, ресурстарды текшерип иш жүзүндө алып барган ушул адамдар да. Мисалы, завод, фабрикаларда элестетсек болот, банктарда алсак болот, ушул адамдар турат. Ал эми 9-дарга келебиз. 9-унда, 18-inde, 27-синде төрөлгөндөр, булар болсо эң мыкты промоутер деп коет. Булар мыкты тактик адамдар да. Булар алардын артыкчылыктары, анткени булар жокерлер. Мыкты системада иштеген адамдар, эң мыкты жардам берүүгө, кызматка келген, коомго кызмат кылган адамдар, булар 9-дар болот. Булар болсо көпчүлүк учурда 9-дар мисалы өкмөттүк иште иштешет, гос жумушта иштей алышат, системада иштей алышат, идеянын үстүндө иштей алышат, идея бере алышат. Бул алардын артыкчылыктары да. Ал эми булардын эң артка тарткан жагы, терс жагына алып келе турган болсок, ишенчээктиги. Мисалы, 8-де эч кимге ишенбейт дедик го. Ал эми булардын 9-дардан жанагы 7 айлык баладай болгон ишенчээктигин үстүнөн иштешибиз керек да. Ошо бир сыйра азыр сандардын негизинде өттүк. Кимде кандай суроо болсо берсеңиздер болот. Туулган күн, ай, жылдар боюнча. Биз өзүбүз жөнүндө бир аз тааныштык, биздин артыкчылыгыбызды, кемчилигибизди көрдүк. Ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Эми андан ары кете турган болсок, бизге социалдык илим эмне берип атат? Эмне берет? Бул сандык илимге келгенде кантип жашообузду өзгөртсөк болот десек болот. Же болбосо жаныбыздагы адам менен мамиле курууда, турмуш курууда биздин энергиябыз бири-бирибизге туура келеби? Эмне үчүн биз бири-бирибизди түшүнбөй жатабыз деген нерселер бар. Аны кандай алабыз? Аны мындай алсак болот да. Эмне үчүн биз бири-бирибизди түшүнбөйбүз, эмне үчүн бири-бирибизди тааныбайбыз да. Азыр эгер ким көрүп угуп жатса, өзүңүз мындай кыласыз да. Мен азыр кайсы коомдо жашайм? Мисалы, мен Кыргызстанда болсом, Кыргыз Республикасында эмне иштейт? Мыйзам иштейт. Эң биринчи мыйзам иштейт бизге. Үй бүлөнү карап бөлүп келгенде, биз мыйзамга баш ийип жашайбыз. Бир үй бүлөнү карасак, кыргыздын традиция, нарк насилие менен жашайт. Каада салтын кыргыздын ата-бабамдан келаткан нарк насилие менен жашайм. Дагы бир үй бүлөнү карай турган болсок, религия менен жашайт, дин кабыл алган дини менен жашайт да. Ошондо биз 3 нерсени тең бөлүп карабайбыз, бирдей карайбыз.
кыргыз өкмөтүнө мыйзамдуу түрдө. Мисалы мен дин кайсы бир диндин негизинде жашай турган болсом, мен мыйзамды дагы унутпашым керек да. А эгер мен кыргыз болсом, мен ата журтумдун ата салтымды дагы унутпай ала жүрүшүм керек да. А бул жерде бөлүнүү жарылуу жок. А бүгүнкү күндө биз ала турган болсок, сенсиң менсиң деп биз ушул бөлүнүп жарыла беребиз да. Бирок баардыгыбызга закон бирдей берилген. Ушул жерден биз мамилебизди оңдоп алсак, түшүнүп алсак болот да. Үчөөнү бирдей карашыбыз керек. Бул коомдо, ааламда болуп турган нерсе да. Эгерде ушул жерден бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибиздин оюбузду, бири-бирибиздин каалообузду кабыл алууга абдан жакшы түшүнүк бар. Бул жерде плакаттардын негизинде абдан жакшы алып келебиз. Эгер мен макул болбой жатсам, анда мен ден соолугумду же болбосо өзүм депрессияга, стресске алып келип атам деп түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде кабыл алуу жок. Кабыл алуу болуш керек бизде. Кабыл алуу макул болуу дейт да. Сен өзүң анализ жүргүзөсүң, түшүнөсүң, анан кабыл аласың. Болбосо бизде оорунун түрлөрү келип чыгат. Эгер мен кайгы капа чегип аткан болсом, кайгы капада жүргөн болсом, ал мага эмне кылат? Көп убакытка чейин жүрүп калам, өзүм абалымдан чыга албайм, менин напсим кыйрап жатат, сынып жатат, мен эсепке кирбей жатам, мен эмне болуп атам? Мен, значит, депрессиядамын. Менин эрким чектелип жатат. Менин каалоолорум чектелип жатат, менин максаттарым чектелип жатат, менин ишим жүрбөй жатат деп түшүнүш керек. Болду, эгер сен ошондой абалда боло турган болсоң, анда сага оорулар келип атат, же болбосо өзүнүн өнөкөт оорулары. А бизде ар бир сандын өзүнүн өнөкөт оорулары бар, калыптанып калган оорулары бар. Ошонун үстүндө иштейбиз. Эмне кылабыз? Суу ичебиз. Илимде абдан, бизде СУЦА илиминде абдан жакшы берилген рекомендациясы бар, инструкциясы бар, эмне кылыш керек? Суу ичебиз. Суу ичебиз, кычкыл суу ичебиз, эртең менен турабыз, басабыз, 7 километрден жогору басышыбыз керек. Басыш керек, себеп дегенде басуу мага энергия берет, менин кубатымды толуктайт, мени шыктандырат, мени алдыга жыргызат да. Эгер мен 2 күндүк мотивация ала турган болсом, ал 3 күн иштейт дагы, 4-үнчү күнү кайра мен баягы эле болуп калам да. Ошундай суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Туулган күн, ай, жыл боюнча учурдан дагы бир адамга жооп берип коюп, анан сиздер түшүнөсүздөр кандай болуп чечилип жатат экен. Гуляга жооп бергем. 0209 наку дейт, 0209-1981 деп берип атат. 2 деген энергияны алып жүрөт. Накунун суроосу жазылган эмес экен. Азыр ушундай тегизде алып баралы да, бир аз түшүнүктүү болушу экен. Бул кыз экисинде төрөлгөндө бул чыныгы элчи, дипломат. Мисалы, кесип тандоого келгенде, международный отношенияга барганда өзүн табат, же болбосо психологияга барганда өзүн абдан мыкты табат. Мунун энергиясы ошол жакта иштейт. Психолог, психотерапия, жанагы международный отношения, дипломатия, медиация, конфликтология деп эң мыкты кесиптерди берилген. Искусство ведения, история. Эгер ушул кесиптерди тагандаганда, бул 2 деген энергия өзүнүн жан дүйнөсүндө өзүнүн каалоосун ишке ашырган болот да. Туура кесипти тандаган болот. Ал жактан ал чыныгы чарчабай, чалыкпай, нааразы болбой, өзүнүн кесибин сүйүп иштеп, өзүн тапкан адам болот да. Менторство, тренерство. Менторство менен, ментор деп атпайбыз, эң мыкты түшүнгөн адамдар деп. Экинин энергиясы ушундай. Накуга алып келе турган болсо, 0209 как раз азыркы жылы, экинчи жылы бул кыз эмне кылыш керек? Мамилелерди үзбөй, мамилелерди бекемдеш керек. Жаңы бир чечимдерди кабыл албаш керек. Экинчи жылы ынтымакты бекемдеш керек. Анткени экинчи жыл адамдык мамилелерди үзүүгө түрткүлөй берген жыл, өзүн депрессияга тарта берген жыл, мындай эканжылык болгон, кыжалаттыкты пайда кылган жыл, өзүнчө эле адам ушундай стресс боло берет. Ошону туура түшүнүп, жылдакырын жылдырып өткөрөбүз. Наоборот, келишимдерди, ынтымак, достукту, чайлашууну көбөйтүп, иш жүзүндө ашырабыз да. Экинчи жылды ошондой өткөрөбүз. Сурооңуз болсо берип койсоңор болот бул жерде. Анан 81 болгондо давно эле миссия кирген, миссия кирип, миссиясы иштеп атат. Бул керек болсо 44 жашка чыккандан кийин 45-46 жаштын энергиясы алмаша турган убагына келип калган экен да. Ушундай тегизде консультация ала аласыздар. Жеке жылыңыздарды билсеңиздер болот, атыңыздарды билсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө биз билебиз,
азыр ушундай учур келди, баардыгыбыз байлык, бийлик дебей бүгүнкү күндө жапа-тармак билим алып, өзүбүздү таанып, өзүбүздүн үстүбүздө иштеп, мен киммин деген суроолорду берип, ушундай бир жаркын, жарык, тынч жашоого өтүп баратабыз. Аны түшүнгөн адамдар түшүнүп, кабыл алып, билим алып, өзүнүн үстүндө иштегенде мен эмне кылышым керек, мен кандай багытта кетсем болот деген суроолорду берип, ушундай өзгөрүүлөр болуп жатат. Кээ бирөө бар, жок, мага ушу турган калыбым жагат, ушул нерсе мага жагат, мен көнүп калганмын деп турган абалынан ойгонгусу келбейт да. Бүгүн ойгонуш керек, уже жаңы жашоого өтүшүбүз керек, башкача көз караш. Мурдагыдай материалдык дүйнө негизги эмес да.